Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын тыңдай баштадыңыз. Менин аты жөнүм Кундуз Кызылжарова. Чолпон Атада ЖККнун тышкы иштер министрлеринин жыйыны өттү. Мөңгү алдына топтолгон такыр төргөлүндө азыр абал кандай? Айылга бир эле ошол эле нуктан сууат суу ошол жерден камсыздалчу. Ошол жер азыр полностью алып калды. Анткени 2,5 метрлей түшүп кетти да. Украинанын куралдуу күчтөрү дүйшөмбүгө караган түнү орусиялык аскерлер 100дөн ашык дрон менен аткылаганын билдирди. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Азаттыктын толкунда болуп туруңуз угарман. Алгач жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинеби уулу. Рахмат, саламатсызбы? 30-июнга караган түнү Орусия Украинанын аймактарына баш аягы 107 дрон учурду. Алардын 74 атып түшүрүлгөнүн Украинанын армиясы дүйшөмбүдө билдирди. Дрон чабуулдардан улам Харьков облусундагы Песочин кыштагында 8 киши жарат алды. Алардын арасында бир өспүрүм бар. Дергачи шаарында жеке компаниянын кампасы жана айыл чарба ишканасынын имараты күйүп кетти. Курортной айылында санаторийдин имаратынан өрт чыкты. Мындан тышкары Днепропетровск облусунун бир нече районунда жергиликтүү ишканаларга, турак жайларга зыян келди. Дүйшөмбүнүн таңында Кривой Рогдо алыстан башкарылган дрондордун чабуулуна туш болуп, анда кеминде 3 киши жарат алды. Орусиянын коргоо министрлиги 30-июнга караган түнү Украинанын 15 дрону атып түшүрүлгөнүн кабарлады. Маалыматка ылайык, бул дрон чабуулдарынын 3төн бири Курск облусунда болгон. Прокурор абактагы журналист Канышай Мамуркулованы 8 жыл 6 айга кесүүнү сурады. Бул тууралуу 30-июнда Бишкектеги Октябрь райондук сотундагы отурумда жарыш сөздө сүйлөп жатып айтты. Мамуркулова да жарыш сөзгө чыгып, коюлган айыптарды четке какты. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы Мамуркулованы 20 мартта кармап кеткен. Ага Facebook'тагы баракчасына жазган билдирүүлөрдөн улам Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана ырасалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу берилери менен айып коюлган. Ал март айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалууда. Өлкөдөгү бир катар укук коргоочулар, активисттер, журналисттер өлкө бийлигине кайрылып, Мамуркулованы абактан бошотууга чакырган. Анын саламаттыгы кооптуу абалда экени дагы белгиленген. 49 жаштагы Канышай Мамуркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Акыркы жылдары Facebook'тагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорду алдын алуу боюнча комитети Кыргызстанда кыйноолорго каршы улуттук борбордун жоюлушуна тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу комитеттин төрагасынын орун басары Элина Штейн-Эртени Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жамабаева менен жолугушканда билдирди. Мыйзам долбоорунда кыйноолорду алдын алуу борборунун милдеттери акыйкатчы институтуна өтөт деп жазылган, бирок анын жол жобосу так белгиленген эмес. Акыйкатчынын жогорку кеңешке көз карандылыгы дагы бизди тынчсыздандырууда. Эгер депутаттар сиздин жылдык баяндамаңызды жактырбаса, кызматтан кетесиз. Бул болсо алдын алуу механизминин жетекчилигинде алмашуусуна алып келет дегенди билдирет. Андай болбошу керек. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбору көз карансыз орган катары сакталышы шарт, деди Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү. Жамиля Жамабаева мыйзамга президент кол коюп күчүнө киргенден кийин кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду акыйкатчы институтуна кошуу боюнча план жана программа иштелип чыгаарын тактады. Жогорку кеңеш 25-июндагы жыйынында кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборду жоюп, аны акыйкатчынын курамына киргизүү мыйзамын кабыл алган. Кыргызстанда кыйноо фактыларын азайтуу үчүн жабык мекемелердин туруктуу текшерүүгө ала турган улуттук борбор 2013-жылы түзүлгөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канатбек Исаевди кылмышка шек сынаган үчүн улуттук коопсуздук системасынын катарынан бошотулганын билдирди. Бул тууралуу Чаткалдагы атайын кызматтын райондук бөлүмүнүн имаратын ачуу маалында айтты. Ташиев мурдагы депутат кайсы бир айыптын негизинде кылмыш козголуп издөөгө алынганын тактаган жок. 24 KG маалымат агенттиги анын экинчи уулу Тынай Исаев тууралуу сөз болуп жатканын жазып чыгышты. Ал учурда саясатчы кайсы иш жана эмне берене боюнча кылмышка шек саналып жатканын расмий органдар тактаган эмес. Исаев жана анын жакындары да бул боюнча үн катпай келет. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын кызматкерлери Исаевди былтыр 20-ноябрда кармап, кылмыш жаза кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу топ коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен айыптаган. Ал коюлган айыптарга макул эместигин билдирип, 6-декабрда Борбор каланын Октябрь райондук соту бөгөт чарасын карап, башка жакка кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде бошоткон болчу.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкектин вице-мэри Таалайбек Байгазиевди опузалап пара талап кылууга шексен алып кармалганын билдирди. Мекеменин 30-июндагы маалыматында ал мурда алган 35 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү каражаттын бир бөлүгүн кайтарып берип жатканда кармалган. Ал каражатты Бишкек жылуулук борборун оңдоо боюнча инвестициялык долбоордун негизинде чет өлкөлүк компаниянын кызыкчылыгын чечип берүү үчүн алганы аныкталган. Ал кийин бул убадасын аткарбай, каражатты бөлүп кайтып берип жатканда кармалган. Байгазиев атайын кызматтан убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Таалайбек Байгазиев былтыр июнда Бишкек шаарынын энергетика боюнча вице-мэри болуп дайындалган, ага чейин энергетика министринин орун басары болуп иштеген. Коюлган айып жана анын кармалышы боюнча жакындары адвокаты комментарий бере элек. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Манас эпосундагы оң каармандардын ысымын ишканаларга, товарларга ыйгарууга чектөө киргизүүнү сунуштады. Бул тууралуу токтом долбоору 7-июлга чейин коомдук талкууга чыкты. Анда министрлик мындай жоолор Манас эпосун жана анын тарыхый, маданий баалуулугун коргоо экени жазылган. Мындан ары юридикалык же жеке жак Манас эпосундагы оң каармандардын ысымын пайдалануу үчүн атайын түзүлгөн комиссиядан уруксат алышы керек. Ал үчүн ысымдын колдонулушу кыргыз тилинин жана маданиятынын ченемдерине, салттарына ылайык келиши керек. Жана бул аттар сауна, тамеки продукциясы сыяктуу жайларга, товарларга берилбеши керек. Коомчулукта терс көрүнүш менен байланыштырылган товарларга же жайларга муну колдонууга уруксат берилбейт. Эпостогу оң каарман деп 13 ысым Манас, Семетей, Сейтек, Ак Балта, Бакай, Кошой, Алмамбет, Чубак, Сырга, Каныке, Айчүрөк, Гүлчөрө, Ажыбай аныкталган. Түзүлгөн комиссияда 11 мүчө болот жана алар бир катар министрликтердин, Улуттук илимдер академиясынын, бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнөн түзүлөт. Буга чейин коомчулукта Манас эпосундагы негизги каармандардын ысымын алкоголдук ичимдиктерге бергени боюнча дагы маселе сынга алынып келген. Бул маселе парламентте дагы бир нече ирет көтөрүлгөн. Чоң рахмат. Микрофондо кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулу болуп, күн ичинде болгон окуялар менен тааныштырды. Чолпон Атада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өттү. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жыйында эл аралык жана чөлкөмдүк коопсуздук маселелери, терроризм, экстремизм, трансулуттук кылмыштуулук менен күрөш талкууланганын билдирди. Орусия башында турган уюмдун 6 мүчөсү бар эле, бирок өткөн жылдан бери Армения уюмдун бюджетине төлөм төлөөдөн баш тартып, ЖККУ мүчөлүгүнөн чыгаарын жарыялаган. Темага кесиптешим Куатбек Айбашев кайрылат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун 30-июнь күнү Чолпон Атада өтүп жаткан тышкы иштер министрлеринин жыйынына Кыргызстандын, Казакстандын, Орусиянын, Беларустун, Тажикстандын министрлери жана уюмдун баш катчысы катышты. Армениядан өкүл келген жок. Министрлердин жыйынына катышкан Кыргыз президенти Садыр Жапаров эл аралык мамиледе жаңы чакырыктар күчөп баратканын айтты. Система международных отношений продолжает находиться. Эл аралык мамилелердин системасы терең өзгөрүүгө дуушар болуп жатат. Биз геосаясий каршылашуунун курчушун, бир катар аймактарда туруксуздуктун өсүшүн, салттууда, гибриддик мүнөздөгү да коркунучтардын күчөп жатканын байкап турабыз. Эл аралык терроризм, улут аралык кылмыштуулук, экстремисттик идеологияны жайылтуу, кибер коркунуч жана эгемен мамлекеттердин ички иштерине тыштан кийлигишүү көйгөйү барган сайын актуалдуу болуп барат. Мындай жагдай бардыгыбыз үчүн олуттуу коркунучту жаратат жана бирдиктүү, уюшулган мамилени талап кылат. И требует единого и скоординированного подхода. Жыйынга төрагалык кылган Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин айтымында терроризм, экстремизм, трансулуттук кылмыштуулук көйгөйлөрү талкуунун чордонунда болду. Жыйындын жыйынтыгында терроризм менен экстремизмге алып барган радикалдашууга каршы туруу, эл аралык маалыматтык коопсуздук, Бириккен Улуттар уюмунун Борбор Азия жана Ооганстандагы туруктуу өнүгүү максаттары боюнча аймактык борбору жөнүндө, ошондой эле жакынкы чыгыштагы кырдаалга байланыштуу билдирүүлөр кабыл алынды. Жамааттык коопсуздук келишими уюму ага катышкан мамлекеттердин жамааттык коопсуздугун камсыз кылуу үчүн түзүлгөн эл аралык уюм. Анын курамына Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. 2024-жылдын февралында Армениянын премьер-министри Николь Пашинян уюмдагы мүчөлүгүн тоңдуруп туруу чечимин кабыл алган. Коопсуздук боюнча серепчи Орозбек Молдалиев Орусиянын жетегиндеги бул уюм курамындагы чакан мамлекеттерге үстүртөн мамиле кыларын айтат.
Ушул уюмдун таасирдүүлүгүн көбөйтүш, азайтыш бул эми Россиянын колунда. ОДКБга мүчө мамлекеттердин деле зависти этет, чынын айтканда. Саясий эрк керек да. Өзбекстан өзү ОДКБдан чыгып кеткен. Өзбекстанды карышкыр деле жеген жок, эч ким деле коркуткан жок, жакшынакай болуп эле ОДКБсы жогунда жашап атат. Арменияда Пашиняндардын партиясы шайлоого катышып аткан кезде Россиянын саясий ишмерлерине журналисттер суроо берген. Арменияда шайлоо болуп атат. Пашинян өзүндөй батышка жакыныраак саясатчы деген түшүнүктөр бар. Анан силер эмне үчүн бул Армениянын маселесине кийлигишпей атасыңар десе, Россиянын саясатчылары айтып атпайбы? А куда денется Армения дейт, как и Киргизия дейт. Ушул эки мамлекет каяка кететтин деген сөз да. Ушуну менен бизге мамилесин түшүнсөңөр болот. ОДКБ бизге кандай карайт, кичинекей мамлекеттерге. Ошон үчүн бул жерде албетте өзүбүздөн да зависит этет көп маселелер. Кой, биз кичинекей мамлекет унчукпай жүрө берелик. Бензин, солярканы арзаныраак алалы деп жүрө берсин. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров кыргыз тараптын чакыруусу менен расмий сапар катары ЖККнын жыйынынан бир күн алдын келди. Ишемби күнү кечинде учуп келген ал жекшемби күнү Чолпон Атада кыргыз президенти Садыр Жапаров жана тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолугушуп, эки тараптын кызматташтыгын талкуулашты. Ал эми Орусия менен Кыргызстандын тышкы иштер министрлеринин биргелешкен билдирүүсүндө Лавров геосаясий коопсуздук маселелерин камтыган, бир кыйла кеңири мекендикке чабыттаган сөздөрдү айтты. Орус-Украин согушунан тарта Кремлдин Кыргыз өлкөсүнө жана мигранттарына жасаган мамилесине чейин сүйлөдү. Маселен, Сергей Лавров Киев режими Украинадагы бүтүндөй орус маданиятын жана орус тилдүү тургундарынын орус тилине тиешелүү баардык укуктарын мыйзамдар аркылуу жок кылууга аракет кылып жатканын жана аны токтотуу керектигин айтты. Из международных сюжетов, конечно же, особое внимание уделили обстановке. Эл аралык темалардын ичинен жакынкы жана ортоңку чыгыштагы жагдайга, Палестина маселесине, Ирандын айланасындагы кырдаалга өзгөчө көңүл бурулду. Биз Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга байланышкан окуялар боюнча бейтарап, калыс позициясы үчүн досторубузга ыраазычылык билдирдик. Орусиянын президенти Путин далай ирет баса белгилегендей, биз бардык маселелерди ишенимдүү чечүү үчүн бул кризистин түпкү себептерин жоюу зарыл деп билебиз. Эң оболу НАТОнун чыгышка карай кеңейишин, Киевди Түндүк Атлантикалык альянска тартуу аракеттерин, Украинанын аймагында Орусия Федерациясына каршы багытталган аскердик инфраструктураны түзүү пландарынын натыйжасында Орусиянын коопсуздугуна жаралган коркунучтарды жок кылуу зарыл. Инфраструктуры на территории Украины, инфраструктуры, нацеленной против Российской Федерации. Лавров гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтык тууралуу айтып жатып, Кыргызстандын аймактарында Орусиянын бюджетинин эсебинен 9 орус тилдүү мектептин, Кыргыз-Орус Славян университетинин жаңы кампусунун курулушу иш жүзүнө ашып жатканын белгиледи. Жолугушууларда кыргыз мигранттарынын жагдайы да талкууланды. Лавров эки тарап тең мигранттардын маселесин чечүүгө кызыктар экенин, бирок кандай болбосун, мигранттар өз макамын орус мыйзамдарына ылайык келтириши зарыл экенин билдирди. Кубатбек Айбашев, Азаттык. Азаттык чекит.орг. Азаттык чекит.орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Күн сайын Азаттык чекит.орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз. Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз. Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит.орг сайтына баш багыңыз. Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз. Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз. Азаттык чекит.орг. Украинанын куралдуу күчтөрү дүйшөмбүгө караган түнү орусиялык аскерлер 100дөн ашыгыраак дрон менен аткылаганын билдирди. Николаев областында карапайым бир кишинин каза тапканы, дагы бир аялдын жараат алганы кабарланды. Жабыркагандар Харьков аймагында да бар. Мурунку күнү Орусия Украинанын ар башка аймактарына 537 пилотсуз учак менен чабуул койгон. Чабуулдардын биринин мизин кайтаруу учурунда F-16 согуш учагынын пилоту каза тапты. Ал арада Украин президенти жер миналарына каршы Оттава конвенциясынан чыгуу буйругуна кол койду. Теманы Айнура Жекши кызы улантат. Николаев облусунун губернатору Виталий Ким дүйшөмбүдө Дмитровка айылынын 49 жаштагы тургунун абыт болгонун, 37 жаштагы аялдын жараат алганын Telegram каналына жазды. Украинанын чукул кырдаалдар кызматы Харьковто шахет дрондорунун чабуулунан 8 киши арасында бир бала жабыркаганын, бир нече жерде өрт тутанганын билдирди.
Бутага Донецк жана Днепропетровск облустары да алынды. Бардыгы болуп, бул түнү орус армиясы 100дөн ашуун дрон учурганын Украин куралдуу күчтөрү маалымдады. Андан мурунку күнү Орусия Украинага 537 пилотсуз учактар менен ракеталарды жаадырган. Жергиликтүү маалымат каражаттары өлкө буга чейин мынча көп түрмөт менен аткыланбаганын жазышты. Маалыматтарга караганда турак жайлар, жарандык инфраструктура жабыркады, бир нече киши жарадар болду. Жарылуулардын добушу Кременчук, Николаев, Львов, Запорожье, Черкасы жана башка шаарларда угулуп жатты. Черкас аймагындагы Смела шаарында 10дон ашуун киши жабыркаганын облус администрациясынын башчысы Игорь Табурец маалымдаган. Ал жерге бери дегенде 3 ракета жана 8 дрон тийген. Турак үйлөрдөн тышкары университеттин имараты жарым-жартылай урап калды. Жабыркагандардын арасында жашы жете элек балдар бар. Запорожьенин бийлиги жекшембиде эртең менен урулган соккудан Степногорск айылында 70 жаштагы аял набыт болгонун билдирди. Ал айыл 2023-жылы жайында болгон жарылуудан кийин ээн калган Кахов ГЭСинин жанында жайгашкан. Ал жактагы Днепр дарыясынын сол жээгин орус армиясы көзөмөлдөйт. Орусиянын коргоо министрлиги жапырт сокку тууралуу маалымат чыгарып, адатынча бутага Украинанын аскердик өнөр жай комплекси жана мунай иштетүүчү ишканалары алынганын билдирди. Мекеме Украина аскерлеринин сокку таамай атуучу курал, анын ичинде аэробаллистикалык кинжал ракета комплекси менен урулганы тууралуу кабарларын бышыктады. Орусия акыркы жумаларда чабуулдарын күчөтүп, аткылоолору жайкын тургундардын өлүмү менен коштолууда. 29-июнга караган түнү чабуулдун мизин кайтаруу учурунда АКШда жасалган F-16 учагынын пилоту Максим Устименко каза тапты. Маалыматка ылайык учкуч борттогу бардык дүрмөттөрдү колдонгон жана 7 бутаны атып түшүргөн. Учагы кулап баратканда ал калк жашаган жерге кулабашы үчүн бар аракетин көрүп, бирок өзү секирип түшүүгө үлгүргөн жок деп айтылат билдирүүдө. Президент Владимир Зеленскийдин буйругу менен Устименкого Украинанын баатыры деген наам ыйгарылды. Расмий Киев абадан коргонуу күчтөрү активдүү пайдаланган жана негизги таянычы болгон F-16 үлгүсүндөгү канча учагы бар экенин ачык айтпайт. Өткөн жылы армиянын колдонуусуна берилгенден бери андай алдыңкы согуш учагынын 3 даанасы атып түшүрүлдү. Дем алыш күнкү соккулардан кийин Зеленский батыш өнөктөштөрүн Украинанын абадан коргонуу дараметине жардам берүүгө кайрадан чакырды. АКШнын президенти Дональд Трамп НАТОнун өткөн жумадагы саммитинде Зеленский менен кездешүүдөн кийин Украин тараптын өтүнүчү менен Киевде Patriot ракета комплекстери менен камсыз кылуу мүмкүнчүлүгүн карап жатканын билдирген. Украинанын мамлекет башчысы 29-июнда өлкө жөө аскерлерге каршы миналарга тыюу салган Оттава келишиминин чыгаарын жарыялады. Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції. Орусия ал конвенцияга эч качан кошулган эмес жана жөө аскерлерге каршы миналарды кара санатайлык менен колдонуп келатат. Украинага каршы согуштаган эмес, буга чейин эле ошентчи. Бул орусиялык адам өлтүргүчтөрдүн өзгөчөлүгү. Алар адам өмүрлөрүн колундагы ыкманын баары менен кыюуну көздөшөт. Химиялык курал-жаракты, баллистикалык ракеталарды, миналарды, анын ичинде жөө аскерлерге каршы миналарды колдонушат. Европадагы кошуна өлкөлөрүбүз андай коркунучка кылган реакциясын көрүп жатабыз. Сөз болгон миналардан коргонуу үчүн көп учурда башка куралды колдоно албайсың. Звісно, ми бачимо, як наші сусіди в Європі реагують на цю загрозу. Быйыл жазда Оттава конвенциясынын чыгуу ниетин Польша, Литва, Латвия жана Эстония билдирген. Өткөн аптада ушундай эле чечимди Финляндиянын парламенти кабыл алды. 1997-жылы 122 өлкөнүн өкүлдөрү кол койгон документке АКШ, Орусия жана Кытай кошулган эмес. Украина 2005-жылы аталган конвенцияга кол коюп, ошондон бери жер миналарынын ири запастарын жок кылууга үлгүргөн. Айнура Жекши кызы, Прага. Ысык Ата районундагы мөңгү алдына топтолгон Такыр Төр көлүндөгү абалды өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери жана окумуштуулар изилдеп жатканы айтылды. Мындан 3 күн мурун көл жырылып, андан агып чыккан кыян суу бир нече айылды аралап өтүп, тургундар коопсуз жайга чыгарылган. Турак үйлөрдү суу каптаган эмес, бирок аймакка өзгөчө кырдаал жарыяланып, алдын алуу чаралары күчөтүлгөн. Суу эгин аянттарын, жол көпүрөлөрдү зыянга учуратканы айтылууда. Соңку жагдай тууралуу айтып беребиз.
Ысык Ата районундагы Тоолу Серафимовка, Төмөнкү Серафимовка жана Алмалуу айылдарынын тургундарын 27 июнда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тез арада эвакуациялаган. Буга Такыр-Төр көлүнүн жырылып кетиши себеп болгон. Азыр көлдөн агып чыккан суунун көлөмү, элдин коопсуздугуна өзгөчө кырдаалдар министрлиги, айыл өкмөт кызматкерлери байкоо салып жатат. Ал эми Улуттук илимдер академиясынын адиси ÖKM менен бирге аэровизуалдык байкоо жүргүзүп жатат. Алмалуу айылынын тургуну Адилет Керимбаев көл жырылат дегенден тарта айыл жаштары чогулуп, элди эвакуациялаганга көмөк көрсөткөнүн айтууда. Биз негизи жүрөт деген күнү ошо баш жагында жана дамба салган жактарда жүрдүк. Жардам берип, жарылганда моментте эвакуацияда кылдык. Катуу келди, волна негизи бир 2-3 волна болот. Обычно ошондой болот экен да, мында биз санагандан 15 волна болуп келди. Ошо волналар майда болуп, руктан чыкпай, Чёртый мост деген көпүрө ошо жерден күчүн жоготуп, жайылып кеткен себебинен бул жакты сактап калды да. Айдоо аянттарды алды, беде чабыла турган эгиндерди каптап калды көп эле жерди. Кебек деген айылга бир эле ошол эле нуктан сугат суу ошол жерден камсыздалчу. Ошол жер азыр полностью алып калды. Анткени нук 2,5 метрлей түшүп кетти да. Ысык Ата айыл аймагынын адистери билдиргендей, суу жууп кеткен көпүрөлөр калыбына келтирилип, жолдор жасалууда. Азыркы убакта абал туруктуу. Элдер ошол күнү эле үйлөрүнө кайтышкан. Азыр тиги жол эметип ачылып, көпүрө оңдолгон. Азыркы убакта только МЧС көзөмөлдөп турат. Атайын көзөмөлдөө пункттарын жасалган. Эми жабыркагандан бул жерде эмеле айдоо эмеле жабыркады. Арпа, буудайлар. Канча гектар? Где-то bir приблизительно 5 гектар жерде. Деди Ысык Ата айыл аймагынын башчысы Медер Кубанычбек Теги. Аталган айыл аймактын кызматкерлери табигый кырсыктын кесепеттерин эсептөөгө да киришкени айтылды. 27 июнда толуп ташып кеткен Такыр-Төр көлүнөн 29 июнь күнү секундуна 2-3 метр куб суу агып чыгып жаткан. Соңку 2 күндө агып чыккан суунун көлөмү азайганы да айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Фейсбуктагы баракчасына жазган маалыматка караганда, ушул тапта Тоо көлүнүн абалына Улуттук илимдер академиясынын адиси коштогон ÖKM кызматкерлери аэровизуалдык байкоо жүргүзүп жатышат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жумушчу тобу Такыр-Төр көлүн кайталап изилдөө иштерин тиг учактын жардамы менен аткарышты. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Такыр-Төр көлү жарым жартылай өзүнүн көлөмүн азайтканын байкадык. Көл өзү мөңгүнүн астынан, маренанын астынан жырылып кеткени аныкталды. Бүгүнкү көлөмү 300 000 кубтай, жалпы божомолдоо боюнча 500 000 куб деп биз аныктаганбыз. Мындан ары дагы бир үзгүлтүксүз изилдөө иштерин жүргүзөбүз. Деди өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жана божомолдоо департаментинин директору Даурбек Сакыев. Суу ташкынынан жабыркаган унаа жол, көпүрө жана сел өтүүчү каналды калыбына келтирүү иштери уланууда. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин, ички иштер министрлигинин кызматкерлери, жергиликтүү тургундар тартылган. Ысык Ата райондук суу чарба башкармалыгынын адиси Улан Өрөстөмовдун айтымында, азыр көлдөн агып чыккан суу айылдарды каптап калуу коркунучун жаратпайт. Азыр көлдөн суу кирип атат, бирок коркунучтуу эмес. Дагы сел жүрүп кетүү коркунучу болсо, баягы биринчиден келгенде биз даярдыкты жакшы көргөнбүз. Ошонун себептен баягы броско кетирип, көбүнчө селдин биринчи толкун сооруженияга көп күч келтирбей, сооружениядан дагы баягы мурунку келген селде сооружениядан ашып кетип айылгаттаган да. Анын үстүндө биз алдын ала даярдыктарды көрүп, брос жасаганбыз. Биринчи сел ошол броско кирип кетти да. Андан ашкан анан сооруженияга келди. Сооруженияга деле кичине зыян келтирди, баягы таштар алып келди да. Азыр бизде баягы башында 3 техника койгонбуз. Азыр 1 техника ошол жерде даяр турат. 27 июнь күнү Ысык Ата районундагы Такыр-Төр Тоолу көлү жарылып, Алмалуу, Тоолу Серафимовка, Төмөнкү Серафимовка айылдарын аралап, Алмалуу айылындагы көпүрөнү агызып кеткен. Жол жабылган. Бишкек, Койташ, Ысык Ата унаа жолун, дачаларды, көпүрөлөрдү жана Карылар үйүнүн дарбазасын суу каптоо коркунучу жаралган. Коопсуздук чарасында Алмалуу, Кебек би айылдарынан 900дөй адам коопсуз жакка эвакуацияланган. Такыр-Төр көлү буга чейин 2 ирет 1994 жана 2009 жылдары июнь айында ташып, кооптуу абал жаралган. 2024 жылы 21 августта Ысык көлдүн тескейиндеги Зындан Тоо көлү жарылган. Ага мөңгү эрип, көлдүн жер алдындагы агымдары көбөйүшү себеп болгону айтылган. Кондос Кызылжарова, Азаттык, Бишкек. Ушул эле теманы улай.
Такыр-Төр көлү жарылгандан кийин ошол аймактагы абал, коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундар тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Даурбек Сакыев менен маекти сунуштайм. Аны Бакыт Төрөгелди даярдаган. Даурбек мырза, саламатсызбы? Чүйдүн Ысык Ата районундагы Такыр-Төр көлү жарылып кеткенине 4 күн болду. Сиз Такыр-Төргө да барып келип, жарым-жартылай азайганын айттыңыз эле. Азыр абал кандай? Саламатсыздарбы? Кече күнү биз жумушчу топ Өзгөчө кырдаалдар министрлиги генерал-майор Ажикеевдин тапшырмасы менен кайтадан Ысык Ата районунун Такыр-Төр көлүнүн изилдөө иштерин аткарып келдик. Изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча Такыр-Төр көлү толук ичиндеги суусу баягы чыгып кетип, жырылып кеткен эмес. Ал жерде суу сакталууда. Болжол менен биздин адистердин мындай бир божомолдоосу боюнча бир 300-350 миң куб суу сакталууда, коркунуч сакталууда. Бул боюнча биз ошо маалыматты жергиликтүү бийликке дагы, биздин ошо Өзгөчө кырдаалдар министрлигине дагы маалыматты кабарладык. Жергиликтүү бийликке дагы ушул маалыматты жеткирдик. Себеби дегенде, эгерде калган көлөмү дагы жырылып кетип, селди пайда кыла турган болсо, Алмалуу, Кебекби жана төмөнкү Серафимовка айылдарын каптап кетүү коркунучу кайра жаралышы мүмкүн да. Эми негизги механизмин айта турган болсок, ошо жеринде да биз барып өзүм дагы көрүп келдим. Ошол бийик тоолуу көл, ошо маринасы, мындайча айтканда плотинасы, муз таш аралаш бул дамба, мындай плотинасы марина деп коет. Ал жерде ошо суу ээрип, таштардын арасынан, муздардын арасынан ээрип чыгып, суу ошол жерден чоң бир көлөмдөгү селди ушу 27-июнь күнү сааттын 5 чамасында ошо сел пайда болуп, ылдыйкы ошо Алмалуу, Кебекби, ылдыйк төмөнкү Серафимовка айылдарына чейин жеткен да. Жолду Бишкек Ысык Ата жолун эки тараптуу жаап калган. Сиздер буга чейин ошол Тоо көлүнүн изилдөөдө канча суу бар эле, азыр канча калды деп жатасыздар ошондо? Башында биз өзү бул бийик тоолуу көлдүн апрель айынан баштап эле изилдеп келгенбиз. 20-июнь күнү ушу бийик тоолуу көл, Такыр-Төр көлү толуп атканын, максималдуу толгонун байкаганбыз. Болжол менен 500 миң куб суу топтолгонун биз ошол күнү байкаганбыз. Кечээкү кайра тик учактын жардамы менен аэровизуалдык изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча 300 миңден 350 миң кубка чейин болжолдуу ушу суу сакталып турганын биз аныктап келдик. Анан Такыр-Төрдө кырдаалга байланыштуу Ысык Ата районунун Алмалуу жана төмөнкү Серафимовка жана Кебекби айылынан жалпысынан бир 950дөй тургун коопсуз жерге чыгарылды окшойт. Анан эл үйлөрүнө качан кайта баштаса болот? Биз 27-июнь күнү ошо кырсыктардын алдын алуу максатында мүмкүн боло турган ошо өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу максатында министрликтин тескемесинин негизинде Алмалуу айылында 420 адамды, Кебек айылында менин билишимче 240 адамды эвакуациялаганбыз. Анан Нижний Серафимовка айылында 290 адамды. Болжолду ушу 950 адамды эвакуация иштери аткарылды. Сел жүргөндөн кийин ошо бийик тоолуу көл жырылып кеткен кесепетинен. Ошол күнү кечинде биз ошо атайын социалдык объектилерге элди жайгаштырганбыз. Бул мектеп, мечит жана бөлөк имараттарга. Кооптулук ошол күнү ошо баягы максималдуу болуп турду. Ал жерде биз ошо кечке маал элдерди ошо жакын жайгашкан бөлөк бир айылдарга өзүлөрүнүн туугандарына жөнөттүк да, ошол жерге барып түнөңүздөр. Бүгүн түнү ал жерде болгонго мүмкүн эмес, дегенде кайталанышы мүмкүн деген.
учурда кээ бир гана мындай бир ошол жерге сайга жакыныраак жайгашкан тургундарды кайра кайтып келбей тургула деп сунуш бердик. Калгандары мындай бир бөлүп мындай бир кайтып келүүгө уруксат бердик. Анан жыйынтыктоочу суроо болсун. Кыргызстандын аймагында бир 2000 көл бар деп айтылып келет. Анан ичинен канчасында ташып кетүү коркунучу бар жана ал кайсы аймактарда жайгашкан? Кыргызстандын аймагында туура айтасыз, 2000ден ашык бийик тоолуу көлдөр бар. Бирок алардын бардыгы эле кооптуу эмес. Анын ичинен 368 биздин ушу жырылып кетүү деген каталогко кирет да, коркунучунда бар. Эми ал жерде ар кандай даражадагы 1-2, 3, 4 даражадагы эң кооптуусу бул 1-2. Учурда биз өзүбүздүн изилдөө иштерибизди мына июнь айынан баштап баштадык. Бардык көлдөргө изилдөө иштерин. Негизги факторлор бул бийик тоолуу көлдүн жырылып кетүүсү, бул мөңгүнүн тез ээрип кетиши, температуранын кескин түрдө көтөрүлүп кетишинен мөңгүлөр тез ээрип көлдөр толуп кетет. Бирок андай факторлор бөлөк жерде пока азырынча биз катталган байкаган эмеспиз. Бул жерде тынымсыз байкап келатабыз деп атпаймынбы? Негизинен бул ушу Чүй областында 73 бийик тоолуу көл бар. Ысык көл областында 168, эми калган областтарда бир 20-23 тегерегинде ушундай бийик тоолуу көлдөр бар. Анын бардыгына байкоо жүргүзөбүз. Негизги фактор ошо климаттык фактор, температуранын өсүшү. Түшүнүктүү. Сизге ыраазычылык билдиребиз анда. Биздин суроолорубузга Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин директору Даурбек Сакыев жооп берди. Азаттыктын WhatsApp'тагы каналына жазылып алыңыз. Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык WhatsApp'та 0550 988 755. Ушуну менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Алдыда да биздин толкундан алыстабай туруңуз, угарман. Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүндө. Прокурор абактагы журналист Канышай Мамыркулованы 8,5 жылга кесүүнү сурады. Соттун акыйкаттуу күтөбүз, баары бир акыркы чечимди сот кабыл алат. Ал эми прокурордун мындай көп жыл сураганы таң калтырат, өкүндүрөт, чинди келтирет. Артынан сөз ээрчиген мурдагы вице-мэрдин компаниясынын Нарындагы жол курулушуна кандай тиешеси бар? Алдыда бирге жооп издейбиз. Абактагы журналист Канышай Мамыркулованын иши боюнча соттук угуу 30-июнда уланды. Прокурор журналистти 8,5 жылга эркиндигинен ажыратууну сураганы соц тармактарда нааразылык пикирлерди жаратты. 3,5 айдан бери абакта олтурган Канышай Мамыркуловага Фейсбуктагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнөн улам кылмыш иши козголгон. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар кыргыз бийлигине кайрылып, журналистти бошоттуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет. 30-июнда журналист Канышай Мамыркулованын сот иши уланып, айыпталуучу көрсөтмө берди. Мамыркулованын адвокаты Асил Аргынбаева сот жараянында айыпталуучунун көрсөтмөсүнөн соң судья жарыш сөзгө өткөнүнө нааразы болууда. Адвокат бул тууралуу Фейсбуктагы баракчасына жазды. Айыпталуучуну сурап бүтөрү менен судья тараптарды шаштырып жарыш сөзгө өттү. Ал муну өзүнүн жайкы өргөөсүнүн убактысы келип калганы менен байланыштырып жатат. Бул жакта адам тагдыры чечилип жатса, таразага кантип өзүнүн жайкы эс алуусу менен кылмыш жоопкерчилигине тартылышы күтүлүп жаткан адам тагдырын чогуу койду. Эгер эмгек өргүүсү адамдын толук кандуу коргонуусунан маанилүү болуп жатса, кантип сот адилеттиги жана сот системасынын абийири тууралуу айта алабыз. Ошондой эле бүгүнкү сотто судьянын жүрүм туруму да кооптондурду. Канышай Мамыркулова сүйлөп жатканда судья аны уккусу келген жок, сүйлөтө койбой жарым сөзүнөн бузуп атты. Эгер судья өзүн кургуп жаткан айыпталуучуну уккусу келбегенин ачык көрсөтүп атса, адилеттүү сотко үмүт кайдан болот? Адвокаттын маалыматын тактоо үчүн Бишкектин Октябрь райондук сотуна кайрылдык. Сот кеңсеси Азаттыктын суроосуна азырынча жооп бере элек. Адвокат Асил Аргынбаеванын маалыматына караганда, жарыш сөздөп мамлекеттик айыптоочу соттон Канышай Мамыркулованы 8 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратууну сураган.
Прокурор соттон Канышай Мамыркулованы кылмыш кодексинин 2-1 боюнча ал кылбаган кылмыштарга 8 жыл 6 айга эркиндигинен ажыратууну суранды. Автору коңшу өлкө башчысынын фамилиясын да билбеген экспертизанын негизинде адамдын 8,5 жыл өмүрүн алганын жатышат. Эгер өкүм ушул экспертизанын негизинде чыгарыла турган болсо, анда бул соттук катачылык болот. Журналист Канышай Мамыркулова 20 мартта кармалып камакка алынган. Ага Фейсбуктагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнөн улам массалык башаламандыкка чакырык, расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып коюлган. Журналисттин жалгыз бой эне ден соолугуна байланыштуу дарыланып жүргөнүн белгилеген айрым кесиптештери, укук коргоочулар, жарандык активисттер аны үй камагына чыгарып, тергөөнү улантууну күч кызматтарынан соттон сурап талап кылып келишет. Журналист Жаркын Ибраева прокурордун сурап турган мөөнөтүнө нааразылыгын төмөнкүчө билдирди. Соттун акыйкаттуу күтөбүз, баары бир акыркы чечимди сот кабыл алат. Ал эми прокурордун мындай көп жыл сураганы таң калтырат, өкүндүрөт, чындыкты келтирет. Жакында эле видеосу чыкты, бир аялды чапканы, медсестраны чапканы видеосу чыкты. Ошол укук коргоо кызматкерин үй камагына чыгарып анан пост бөлүшкөн. Канышай Мамыркулова 8 жыл сураганы абдан өкүнүчтүү. Канышайдын ден соолугу начарлап атат. Ошого байланыштуу үй камагына чыгарып берсе жакшы болмок. Баягы эл арасында айтылып жүргөн тоодойду жеген кутулуунан тоок кармаган тутулат деген чын окшойт деп ойлонуп каласың да кээдечи ушундай. Март айынан бери Бишкектеги номер 1 тергөө абагында кармалып турган Канышай Мамыркулованы боштондукка чыгаруу өтүнүчү менен өлкөдөгү бир катар укук коргоочулар, активисттер, журналисттер президент Садыр Жапаровго, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке, Ички иштер министри Уланбек Ниязбековго ачык кайрылуу жолдогон. Алар журналистти кармоо Конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келерин айтышкан. Анын саламаттыгы кооптуу абалда экенин дагы белгилешкен. Адам укугун коргоо жаатында иш алып барган эл аралык уюмдар жана медиа уюмдар журналистти бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырып келишет. Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму Кыргыз бийлигин Канышай Мамыркулованы бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырган. Мамыркулованын иши боюнча кийинки соттук териштирүү 3-июлга белгиленген. Анда адвокаттардын жарыш сөзгө чыгары күтүлүүдө. 49 жаштагы Канышай Мамыркулова Кыргызстанда эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү. Буга чейин Алиби гезитинде, Сентябрь телеканалында жана Говори ТВ басылмасында башкы редакторлук милдеттерди аркалаган. Акыркы жылдары Фейсбуктагы баракчасында бийликти сындаган билдирүүлөрдү жазып келген. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек. Өткөн аптада Нарын шаарынын тургундары калаанын көйгөйүн ырга салып, жыйынтыгында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган жетекчилер реакция кылууга мажбур болду. Баарынан кызыгы жолду убагында салбай. Нарындыктарды жүдөткөн Бета Group деген компания 2 жолу камалып чыккан экс аткаминерге тиешелүү болуп чыкты. Эмне үчүн 844 миллион сомго бааланган Нарындагы жолдун курулушу ушундай шектүү адамга тапшырылат? Бул суроого кесиптешим Айбек Бийбосунов жооп издеди. Өткөн аптада Нарын шаарынын тургундары калаанын көйгөйүн ырга салып, жыйынтыгында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Нарынга барууга мажбур болду. Тоо арасындагы Чакан шаарынын тургундары негизги 2 жолдун убагында салынып бүтпөй, курулушу аябай жай жүрүп жатканынан нааразы. Жалпы баасы 844 миллион сомго бааланган Ленин жана Шералиев көчөсүн Бета Group деген компания салып бүтүрүшү керек. Баарынан кызыгы аталган компания Бишкек шаардык мэриясынын кара тизмесине илинген жана жетекчиси 2 жолу камалып чыккан. Ушундан улам транспорт министрлиги Нарындагы негизги 2 көчөнүн курулушун эмне үчүн Бета Group'ка ишенип берген деген суроо жаралат. Ленин Кууш капчыгайда жайгашкан Нарын шаарын башынан аягына чейин аралап өткөн негизги көчө. Калаадагы болгон мамлекеттик мекемелер ушул кан жолду бойлой жайгашып, коомдук транспортта ушул жерден өтөт. Андыктан бул көчөнүн салынып бүтпөй жатышы жалпы нарындыктарга ыңгайсыздык жаратты. Биз жумушка барсак дагы, келсек дагы, базарга барсак дагы бүт каттам Ленин көчөсү менен
мындайча айтканда тиричилигибиз ушу Ленин көчөсү менен жүрүп атат да. Анан ушундай баарыбызды бир мындай билбейм, шалакылык болуп атабы, кайдыгерлик болуп атабы, же көзөмөлдүн жоктугунан болуп атабы? Биздин тиричилигибизге бир топ кедергисин тийгизип атат. Ары бери жылууга, айдоочуларды коопсуздугуна, жүргүнчүлөрдүн, жөө жүрүүчүлөрдүн коопсуздугуна аябай эле кедергисин тийип атат. Жолду салабыз деп жекесинде бактын баарын кыркып салды эле көлөкө деген жок. Кыргызстандын транспорт министрлиги 2024 сентябрь айында Beta Group деген компания менен 844 миллион сомго келишим түзүп, нарындагы 2 көчөнүн курулушун тапшырган. Ошондо 2,3 чакырымга созулган Шералиев көчөсү 2024 жылы, ал эми узундугу 9,5 чакырымга жеткен Ленин көчөсү быйыл бүтмөк. Шералиев 117 миллион, Ленин көчөсү болсо 727 миллион сомго бааланган. Нарын шаарынын мэри Камболот Тутуев мындай деди. Чынын айтканда жакшы деген баа бере албайм, анткени жолдун курулушу аябай кечигип атат. Кечээ ошол канча кыдыш айчып келип кеткенден кийин гана булар тездеп азыр асфальт басып башташты. Баягы эл бекеринен узундап көтөрүлгөн жок да, булар аябай күттү. Биз дагы Beta Group'тун өзүнө эле 2025 жылдын март айынан бери жолду тездетпеген катуудун саны эле Beta Group'ка жүргөн. 10 жолу кат жибериппиз. Beta Group компаниясынан жолду тездеп, элдер нааразы болуп атат деген 10 жолу катуу жибериптир. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, нарындыктарды жүдөтүп жаткан Beta Group компаниясынын ээси да, негиздөөчүсү да 30 жаштагы Тилек Боронбаев деген жаран. Боронбаев жөнүндө ачык булактарда эч кандай маалымат деле жок. Болгону 2024 жылы Долг Кейжи деген баракчага Боронбаев ижарага техника берген жерден генератор алып кетип, убагында кайтарбай койгону, азыркыга чейин 10.430 сом карыз экени жарыяланган. Уточнить, он еще не вернул, да, получается? Так, судя по таблице, он еще не оплатил. Нарын шаарынын мэри бул жолго тиешелүү адамдарда Тилек Боронбаевди тааныбай турганын айтып жатышат. Ушундан улам Beta Group компаниясынын көмүскөдөгү же чыныгы ээси такыр башка адам деп айтууга толук негиз бар. Нарындын мэри Тутуев буларды айтты. Мирлан Амантуров деген ошо бул жерде өкүл болуп жүрөт. Beta Group'тун? Beta Group'тун биякта өкүл болуп жүрөт. Амантуров Мирлан деген. Ага. А берки Beta Group'тун негиздөөчүсү Тилек Боронбаев деген барып атабы же такыр көргөн жоксузарбы аны мындай? Жок, ал кишини биз көргөн жокпуз. Кат бизге Beta Group компаниясынан кат келип түшкөндө ошол Боронбаев дегендин аты менен келип түшөт, бирок мен ал кишини тааныбайт экенмин. Мирлан Амантуровду кыргызстандыктар өзгөчө жолчулар жакшы тааныйт. Ал 2007 жылдан тарта Бишкек асфальт сервис ишканасын жетектеп, андан кийин 1 жыл Бишкектин вице-мэри болгон. 2020 жылы жолдогу коррупцияга шектелип, камакка алынган. Тергөө материалдарында Мирлан Амантуров мамлекетке 25 миллион 203 миң 700 сом зыян келтиргени жазылган. Ушул сумманы мамлекетке төгүп бергенден кийин ал абактан чыккан эле. Вас когда освободили? Вас же задерживали? 2025 жылы май айында Мирлан Амантуров кайра камалган. Мурдагы вице-мэр бул жолкусунда ири өлчөмдөгү алдамчылык беренеси боюнча айыпталган. Чүй облустук милициясы Амантуров Лебединовкадагы соода логистикалык жайдын жолун жасап берем деп, бирөөнүн 90 миллион сомдук мүлкүн менчиктеп алганын билдирген. Тергөөнүн жүрүшүндө АМ ишкердик милдеттенмелерине жамынып алып, жабырлануучудан кыймылсыз мүлктү, автоунааларды алып, кийин сатып жана жеке максаттарына пайдаланганы аныкталган. Ишти создуктурууга жана токтотууга бир нече жолу аракеттер көрүлгөнүнө карабастан 2025 жылдын 15 майында тергөө иштери улантылып, ошол эле күнү кылмышка шектүү АМ кармалып Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилген деп айтылат Чүй облустук милициясынын маалыматында. Амантуров экинчи жолу камалган учурда ага тиешелүү Beta Group компаниясы нарындагы жолду куруп жаткан болчу. Бишкектин мурдагы вице-мэри бул жолу да бат эле абактан чыккан. Өткөндө Мирлан Амантуров камалып кеткенде мындай сарсана болдуңуздарбы? Сарсана болдук ал боюнча. Анан чакырып дагы бежада жүрүштүк. Ал эми эски башка
иштелбей экен да, бизге тиешелүү жок иштеп келди деп жооп берди Транспорт министрлигине караштуу номер 1 жол куруу башкармалыгынын директору Ренат Абдраимов. Нарында жол салып жаткан Бета Групп компаниясын Бишкек шаарынын мэриясы өзүнүн кара тизмесине да киргизген. Анткени мэрия 2023 жылы 18 жолду жана тротуарды капиталдык ремонттоо үчүн Бета Групп менен келишим түзүп, бирок аталган компания ишти толук бүткөргөн эмес. Бишкек шаардык мэриясынын маалыматында мындай делет. Келишимдерде каралган милдеттенмелерге карабастан аталган компания бүгүнкү күнгө чейин 3 гана объектте жолдун капиталдуу оңдоо иштерин бүтүргөн. Түзүлгөн келишимдерде каралган мөөнөттөрү өтүп кеткендигине карабастан калган 15 тилкеде иш бүткөрүлгөн эмес же одоно кемчиликтер менен бүткөрүлгөн. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги Бишкек шаарындагы ишин толук бүтүрбөй жүргөн жолдогу коррупциялык иштерге айыпталган Мирлан Амантуровго тиешелүү компанияга эмне үчүн нарындагы негизги 2 жолдун курулушун тапшырганы түшүнүксүз болуп турат. Бета Группту Бишкек шаарынын мэриясы кара тизмеге киргизгенин, Бишкекте дагы мындай шектүү иштери болгонун, анын өкүлү болгон Мирлан Амантуровдун сот иштерин билесизби? Жок, ал боюнча маалыматым жок. Мирлан Амантуровду буга чейин тааныган эмессизби эч эле? Жок, буга чейин таанышпайсың. Кандай критерий менен тандалды эле бул Бета Групп? Конкурс жарыяланган. Биринчи ошол фирмалар катышкан, анан эң азаны ушул Бета Групп берген, ошондон тандалып алынган. Деп жооп берди Транспорт министрлигине караштуу номер 1 жол куруу башкармалыгынын директору Ренат Абдраимов. Биз Мирлан Амантуров менен байланыша алган жокпуз. Ал эми Бета Групп компаниясынын негиздөөчүсү делген Тилек Боронбаевди компаниянын юридикалык дареги катары көрсөтүлгөн Бишкек шаарынын Бакай ата жан конушундагы үйлөрдүн биринен жолуктурдук. Нарында ким иш алып баратат? Нарында ошо азыр исполнительный директор ошо өзү алып барып атат иште. Ким? Мирлан айка. Амантуров. Өзү ошол жакта жүрөт. Сиз постоянно нарында. Барып турасызбы? Мен да нарында ооба барып турам. Компания сиздики бе негизи? Ооба. Менин атымда. Өзүңүзгө эле таандык да, же мындай эле атыңызга эле каттатып койгонбу дегеним го? Таандык өзүм эле. Бета Групп буга чейин Бишкекте дагы жанагы кара тизмеге кирген экен да, мэриянын кээ бир жанагы тротуарларды бүтүрбөй депчи. Азыр бу жакта жумуштар бүтүп калды, почти полный эле. Абалын көрсөң жан кейип, ата аттың айнарын кааланын. Нарын шаарынын тургундары маселелерин ыр менен айтып чыккандан кийин алгач Нарынга президенттик администрациясынын башчысынын орун басары Азамат Кадыралиев, андан кийин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү барган. 728 миллион бөлүндү, жолдун акыбалын көрүп алыңыз. Бир. Экинчиси Шералиев деген көчө бар. Ошо чоң унаалар, оор машиналар ташып өтчү, объездной деп коелучу, ошондой жолубуз бар. Ага 116 миллион сом бөлүндү. Аяктындагы жолдун акыбалын көрүп атасыз. Ушул Нарын шаарыны жол адабы, көр адабы деп биздин атаба кыргыз жөн айткан эмеспи? Чын эле ушу кыйналышты да. Мына эми башында айткандай, азыр эми 1-2 айдан кийин суу түшүп калат. Сиз келгенде, министрлер келгенде, эл көтөрүлүп биз арыз жазып чыкканда, баягы техникаларын коюп, жумуш процессин көрсөтүп коюп атышат. Азамат мырза, сиз кеткенден кийин токтой, тура эмеспи? Бирөө калпайса калпайда туруп, калп калпайдайт да. Ташиев, Шералиев жана Ленин көчөсүн салып жаткан Бета Групп компаниясынын ишмердигин текшерип чыгууга тапшырма бергени да айтылды. Атайын кызмат жолдун курулушу, Бета Групп боюнча эмнени казып чыгары жана ушундай компанияга 844 миллион сомдук долбоорду ишенип берген жооптуу адамдарды жоопко тартар, тартпасы да белгисиз. Бул окуялардан кийин Бета Групп Шералиев көчөсүн 10 августта, Ленин көчөсүн болсо сентябрдын соңуна чейин ишке кирерин убада кылган. Бирок жергиликтүү бийлик, шаар тургундары да ушундай шектүү адамдардын катыштыгы бар компаниянын убагында иш бүтүрөрүнөн күмөн санап турушат.
Нарындын жолун жасап жаткан экс аткаминерге тиешелүү Beta Group компаниясынын айланасындагы иштин чоо жайы тууралуу кесиптешим Айбек Бийбосонов айтып берди. Ушул эле баяндын макала версиясы Азаттык Чекиторг сайтында да бар. Кирип кеңири окусаңыз болот. Ошондой эле бул баяндын видео версиясы да бар. Ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына баспаңыз. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевден. Бурулкан Сарыгулова, келиниме сүйүүңдү таап ананага багынып, билгем келериңди бир күнү, мага дагы мына ушинтип акыры самат тилеп күткөн күндү буйурду. Салам эми жоолугумду камдаган мына ай мончоктой келиним, төшөп турам мээримимди жолуңа, ырыскыны мол эрişтип келгиниң. Чоочун азыр сенаттачы босого, көнүш ага жеңил эмес, билемин. Далай кырын, далай сырын ачарсың, ысык сууга аралаш бул бүлөнүн. Кээде күлкү, кээде түйшүң түнөгөн, күтөт сени кадыресе тирилик, сабарыңды сыначы кез көп болот. Бакыт өзү келе калбас жүгүрүп, дитиң берип, жүрөгүңдү ачып кел, ошондо сен уют кылуу билесиң. Кыйын милдет болуу эне, асыл жар, айманчугум акылыңа түйөрсүң. Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевден. Жогорку кеңеш каникулга кетердин алдында мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө талаш жараткан мыйзамды 2 жана 3 окууда кабыл алды. Ага президент кол койсо, министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, депутаттар, соттор, прокурорлор, тергөөчүлөр ченемдик актыларда аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билиши керек болот. Мыйзамда кыргыз тилине байланыштуу мындан башка да нормалар кирди. Документти 1-окууда кароо кызуу талаш тартыштарды жараткан. Кабарчыбыз Эрнис Турматов тил мыйзамы тууралуу түшүндүрүп берет. Бир ай мурда 1-окууда концепциясы жактырылган мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө мыйзам долбоору 24-июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде дароо 2-3 окууга чогуу киргизилип кабыл алынды. Натыйжада 25-июнда жалпы палатада да 2 окууда бир кабыл алуу сунушталды. Документтин соңку версиясы жөнүндө аталган комитеттин төрайымы депутат Чолпон Султанбекова баяндама жасады. Мыйзам долбоорун жактыруу жана бир эле мезгилде 2 жана 3 окууда кабыл алууну сунуштап атабыз. Мекенчил депутаттык топтон, Альянс парламенттик фракциясынан, Ишеним парламенттик фракциясынан, Ынтымак парламенттик фракциясынан 50 депутаттык топтон чечимдер келип түшкөн. Мындан соң жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев 1-окууда көп талкуу болгонун, кийинки окууларда комитеттердин ичинде кызуу талаш тартыштар болгонун айтып, дароо добушка койду. Катталган 74 депутаттан 64-ü макул, бирөө каршы болду. Натыйжада документ 3 окууда кабыл алынды. Депутаттар ошондон кийин гана сөзгө чыгышты. Эл өкүлү Элдар Абакиров мектеп бүтүрүүчүлөрдөн тест алуунун жыйынтыгынын фонунда бул мыйзамдын актуалдуулугу өскөнүн белгиледи. Кечээ жалпы республика тестирлөө бүттү. 54 баладан алтын сертификат алгандан бир эле бала кыргыз тилде тапшырыптыр. 53-ü орус тилде тапшырыптыр. Биз былтыр сунуш бергенбиз. Буларды өзүнчө ырагала. Кыргызча тапшыргандар 37 000 адам өзүнчө алтын сертификат алышсын. Пропорционалдуу түрдө жана 24 000 орус тилде тапшырган өзүнчө алын дегенде буга министр дагы көңүл бурган жок, зам министр да көңүл бурган жок. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бул сунушту колдоого алып, жалпы республикалык тестти кийинки жылы өткөрүүдө кыргыз тилине басым жасалышы керектигин эскерте кетти. Ал бала чаканын баарынын тили орусча чыгып жатканын айтып, парламент кабыл алган мыйзам мына ушул көйгөйдү жоюуну көздөй турганын кошумчалады. Тилекке каршы бүт мектеп окуучулары, бала бакчанын баары орусча сүйлөп атат. Ошонун баарын кыргызча сүйлөткөнгө эмне үчүн аракет кылбайсыңар? Айрыкча ата-энелерден да сураңыз. Ушул жерде отургандардын да көпчүлүгүнүн балдары, неберелери орусча сүйлөшөт. Кыргызча сүйлөтпөйлүбү ошону? Уялбайлыбы? Эгерде ушинтип биз кыргыз тилинде сүйлөбөй, башка тилде сүйлөй бере турган болсок, жакынкы жылы анда биз улут болбой калабыз, урматтуу депутаттар. Биз өзүбүздөн баштайлычы, ушу балаларыбызды, неберелерибизди кыргызча сүйлөтөйлүчү, ошолор менен кыргызча сүйлөшөйлүчү. Депутаттар андан ары башка маселеге өтүп кетишти. Бир күндөн кийин 26-июнда жогорку кеңеш ишин жыйынтыктап каникулга тарады. Демек,
Мамлекеттик тилди колдонуу маселелери жөнүндө мыйзам долбоору жогоруда белгилегенибиздей 2 документ. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия иштеп чыккан документ 2024-жылы май-июнь айларында коомдук талкууда туруп, 2025 жылдын 31 мартында жогорку кеңешке киргизилген. Сунушталган долбоорлорго ылайык географиялык аталыштарды жалаң мамлекеттик тилде коюу, жарнамаларды мамлекеттик тилде таратуу талабы киргизилүүдө. Кыргызстанда туруктуу жашоого уруксат сурагандарга мамлекеттик тилди сөзсүз билсе гана документ берүү, насыяларды берүүдө келишимдерди мамлекеттик тилде түзүү, теле көрсөтүү жана радио уктуруу материалдарында кыргыз тилдеги көлөмдү 60%дан кем кылбоо талаптары да бар. Кыргыз тили балабакчаларда, мектептерде жана жогорку окуу жайларда кошумча кесиптик билим берүү уюмдарында окутуунун жана тарбиялоонун негизги тили болуп саналып, класстан класска көчүүдө жана билим берүү мекемелерин аяктоодо кыргыз тилинен экзамен тапшыруу милдеттүү болуп калат. Ушул эле документтерде министрлер кабинетинин төрагасына жана мүчөлөрүнө, аткаруу бийлигинин башка орган жетекчилерине, депутаттарга, сотторго, прокурорлорго, тергөөчүлөргө, улуттук банктын кызматкерлерине ишке кирүүдө жана талапкерлигин көрсөтүүдө ченемдик актыларда аныкталган деңгээлде мамлекеттик тилди билүү талабы коюлат. Сунуштарда ошондой эле талаптарды аткарбаган жеке тараптарга 5000 сом, юридикалык тараптарга 17.000 сомго чейин айыппул салуу да каралган. 21 майда мыйзамды биринчи окууда кароодо депутаттардын бир тобу кызуу колдосо, бир тобу кескин каршы чыккан. Колдогондор бул учурдагы эң актуалдуу мыйзам экенин айтышса, каршы чыккандар андагы талаптар азыркы шартта оор болуп каларын белгилешкен. Анын ичинде Бакыт Сыдыков, Балбак Төлөбаев, Гуля Кожокулова, Ирулан Көкүлов жана башка депутаттар долбоорду сынга алышкан. Комитетте 2-3 окуу маалында депутат Балбак Төлөбаев анын айрым сунуштары эске алынганын, ошол себептүү ойлорун өзгөртүп, жалпысынан колдой турганын айтты. Ал ошол эле маалда документте кээ бир тобокелдиктер бар экенин белгиледи. Кабинет министринин чечимдерин билген деңгээлде болуш керек болчу. Бул эмне дегендик? Бул С1 дегендик. С1ди баары өтө албайт. Даяр эмеспиз. 50%-тен көбү бере албайт бул экзаменди. Мен ыр жазган, поэзия жазган адам катары, кыргыз тилин ташып жүргөн адам катары мен араң өткөм С1ден. Ошон үчүн мамлекеттик органда бул жагынан хаос жаралышы мүмкүн болчу. Кадрлардын баары кетет, ошо жакта иштеп жүргөн. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик тилди билүү деңгээлдери көлөмүнө ылайык элементардык, базалык, ортоңку, ортодон жогору жана жогорку деңгээлдери деп аныкталат. Мыйзам тиешелүү болуп жаткан кызматкерлерден алгачкы жылдары мунун төмөнкү деңгээлдери талап кылынып турса, 2028 жылга таяп жогорураак деңгээлдер талап кылына баштайт. Кайсы мекемелерге кандай деңгээлдер коюларын министрлер кабинети өз тескемеси менен көрсөтүп берет. Депутат Дастан Бекешев да мыйзам киргизип жаткан айрым чочулоолору жөнүндө комитеттин отурумунда буларга токтолду. Мектептерде, мисалы, 5-6 класстан баштап кыргыз тили боюнча тест текшерип өтүш керек. Канчалык деңгээлде бала кыргыз тилин билет, ошону көрсөтсүн. Бирок ошол эле класста калат дегени бир топ эле ата-энелер кайрылышты. Нокура кыргыз тилинде сүйлөгөндөр даже кайрылып атышат. Болбойт дейт. Бир топ эле кайрылуулар келди да. Жаңы сунушталган мыйзам долбоору бир жагынан 2 жыл мурда кабыл алынган мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде киргизилчү өзгөртүүлөр экен. Башкача айтканда, ал мыйзамда мындагы көп нормалар каралган. Ал иштеп баштоосу үчүн 7 конституциялык мыйзамга, 11 мыйзамга жана 1 кодекске тиешелүү өзгөртүү киргизилип, шайкеш келтирүү кажет болгон. 24-июнда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетинде демилгечи топтун башчысы, президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил мыйзам боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев талкуунун натыйжасында алымча кошумчалар болгонун маалымдады. Эгерде бүгүн баштабасак, анан качан баштайбыз деген суроо. Азырынча эмес, кийинки өтөлү деп отуруп, мына уже 35 жыл болду, 89 жылдан бери кабыл алганыбыз мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамды. Ошол тиешелүү укуктук базада орду бар, бекемделип, мамлекеттик тилдин макамын бышыктай турган негиздерди сунуштап атабыз да биз азыр сиздерге. Бул жаатта болсо, эч кандай мындай бир жарандардын укугун чектөө же болбосо ишмердүүлүккө терс таасирин тийгизет деген негиз жок.
Кыргызстан эгемендик алаардын алдында 1989 жылы кыргыз тилин өлкөдө негизги тил кылган мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 1991 жылы өлкө көз карандысыздык жарыялагандан 10 жылча убакыттан кийин 2000 жылы орус тилин расмий тил катары бекитүү мыйзамына кол коюлган. 2023 жыл болсо мамлекеттик тил жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам чыккан. Бул аралыкта мамлекеттик башкарууда жана күнүмдүк турмушта кыргыз тилинин ролун жогорулатуу боюнча бир катар мыйзамдар, буйруктар, тескемелер чыкканы менен андагы талаптар толук аткарыла бербейт. Мындан улам соңку жылдары коомчулукта кыргыз тили көп сүйлөнбөй, мамлекеттик кызматта жана ар кайсы тармактарда ырааттуу колдонулбай калып жатканы сынга кабылып келет. Эрнест Нурматов, Азаттык, Бишкек. 30-июндагы кечки уктурууларыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова болду. Ал эми жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Түмөнбай Абдинабий уулу тааныштырып жатты. Саламатта туруңуздар.